Төрөт канадан уурдалган бала. Турмуштук окуядан алынды. Айжан төрөтүүнүн муздак дуалдарына тигиле карап, кыймылсыз жата берди. Терезеден түшкөн күңүрт жарык анын жүзүндөгү чарчоону жашыра албайт эле. Ал болгондо 22 жашта болчу. Бирок ошол түнү ал бир күндө 10 жылга карып кеткендей сезилди. Эгиз балдар экен, мына карасаң. Анан дагы бири кыз, бирөөсү эркек бала. Экөөнүн тең ден соолугу жакшы, бардыгы нормада экен. Буюрса, аман эсен төрөп аласың. Деген дарыгердин үнү дагы эле кулагында жаңырып турду. Күйөөсү бакыт болсо, мындай кубанычты укканда, сүйүнгөнүнүн көзүнө жаш алып, уккан кулагына ишенбей калтаарып, жаратканга жалынып, ыраазычылык айтып, сүйүнүп жатты. Охо, эми үйүбүздө чыныгы бакыт болот, деп келинчегин көтөрүп алып, айлантып эркелетип, чекесинен өпкөн. Бирок ошол бакыт көпкө созулган жок. Айжандын төрөтү оңой болгон жок. Улам эсин жоготуп, кайра калыбына келип, маңдайында катар тизилген ак халачандардын билинер билинбес элеси көзүнө урунуп, алка-чалка түшүп тердеп, кыйналып жатты. Төрөттөн кийин Айжан эсин жоготуп, кайра көзүн ачканда, жанында бир гана наристе кыз бала жаткан экен. Экинчи баламчы? Буну кыз дедиңерби? Экинчи баламчы? Эркек балам кайда? Эгизимдин бири гана? Деп шашыла сурады ал. Медайым көзүн ала качып, кечиресиз, уулуңуз өтө алсыз экен. Жашап кеткен жок. Чарчап калды, деди акырын. Айжан ушул замат жүрөгү тытылып кеткендей болду. Жок дейм. Мен анын ыйлаган үнүн уккан болчумун. Экөөнү тең көргөм, бергиле баламды бергиле, каралдым ай, кичинекейим сени эмне кылышты? Деп кыйкырып, бутудой боздоп ыйлап жатты. Анын үнү төрөткананын ичинде жаңырып жатты. Бирок эч ким ага жардамга келген жок. Дарыгерлер баланын жүрөгү токтоп калганын айтып, кагаздарды көрсөтүштү. Ал эми жаш келиндин көз жашына, энелик жүрөгүнө эч ким маани берген жок. Ушул күндөн кийин Айжан бир кыйла өзгөрүп кетти. Кызы айлинди чоңойтуп жүрүп деле түн ичинде ойгонуп алып, кандайдыр бир баланын үнүн уккандай боло берчү. Апа дегендей, ага умтулуп жетпей аткандай болот. Кээде түшүнө бир кичинекей бала кире берет. Кара көздүү, так өзүнө окшош. Муну ошентип, арадан 7 жыл өттү. Бир күнү Айжан айлинди ээрчитип алып, шаардагы бир эмне алып барды. Залда балдар машыгып жатышкан болчу. Ушул учурда анын көзү бир балага түштү. Жүрөгү токтоп калгандай сезилди. Бул бала жолдошумдун, Бакыттын бала кезиндеги сүрөтүнө абдан окшош экен го, деп өзүнө өзү шыбырады. Ошол эле каш, ошол эле көз караш. Карасаң, деп Айжан өзүн жоготуп, балага жакын барды. Атың ким, балам? Деп жанына отура кетти. Нурислам, дейди бала сылык сүйлөп. Апаң ким? Гүлнура. Ошо маалда залга кымбат кийинген бир аял кирип келди. Текебири көрүнгөн бул аял балдарды бир сейра карап чыкты да, береги Айжандын жанында турган балага колун сунду. Нурик дейм, кеттик, деди ал шашып. Бирок бул аял баланын маңдайында турган Айжанды көргөндө өңү өзгөрүп кетти. Экөө тең бир нече секунд унчукпай тиктешип туруп калышты. Анткени Гүлнура дагы бул табышмактуу сырды жакшы билчү. 7 жыл мурун ал бардык жагынан жетиштүү жашоого жетип, бай болгону менен бирок балалуу боло албай жүргөн аял эле.
Күйөөсөкө чоң акчасын уштап, төрөт үйүндөгү бир кызматкер аркылуу жаңы төрөлгөн баланы алып кетишкен. Бардыгы жашыруун болот, эч ким билбейт дешкен аларга. Ошондон бери Гүлнура балалуу болдум деп сүйүнгөн менен күн сайын сарсанаа болуп, коркунуч менен жашап келген. Айжан болсо ошо күндөн кийин тынч уктай албай калган. Ал бул иш боюнча сотко кайрылып, атайын комиссия түздүрүп, ДНК анализ тапшырмай болду. Күйөөсү Бакыт ага каршы чыкты. Эй, болду чеме. Өткөндү казбагыла да. Мына кызыбыз бар. Ушуга деле шүгүр кылалычы, деди. Бирок эненин жүрөгү жаңылбайт экен. Жыйынтык чыккан күнү Айжандын колдору титиреп турду. Кагазда бир эле сүйлөм жазылыптыр. Биологиялык байланыш 99,9%. Айжан ичкирип ыйлап жиберди. Менин балам тирүү экен. Ушул күнү дүйнө экенеге тең тар болуп калды. Бирөө төрөгөн эне, бирөөсү багып чоңойткон эне. Нурислам болсо эмне кылаарын билбей эки аялды карап турду. Менин чыныгы апам ким? Деди ал көзүнө жаш толуп. Айжан уулуна жакын келип аны кучактап, мен сени төрөгөн балам. Сен үнүңдү жаңы төрөлгөндө эле уккам. Жүрөгүм 7 жыл бою сенин бар экениңди сезип келатты, деди. Ал эми Гүлнура шалдайып отуруп калды. Мен күнөөлүүмүн. Бирок мен дагы аны жанымдан артык жакшы көрдүм, деп өксүп ыйлап жиберди. Ошентип сот иши башталды. Төрөт үйүндөгү эски кылмыш ачылды. Бир нече адам жоопко тартылды. Бирок эң оор сот адамдардын ичинде өттү. Анткени акча менен алынган бала эч качан уурдалган энелик мээримдин ордун толтура албайт эле. Ошентип сот процесси башталгандан кийин шаардагы элдин баары ушул окуя тууралуу сөз кылып жатышты. Төрөт үйүнөн бала сатылыптыр дейт. Энеси 7 жылдан кийин уулун тааптыр дейби? Деген сөз коомчулукка тарады. Телевидение, журналисттер, социалдык тармактар баары Нурислам тууралуу жазып жатышты. Бирок эң оор күндөр жаңы гана башталган эле. Анткени бул жолу чоңдор эмес, жүрөгү экиге бөлүнгөн кичинекей бала кыйналып жаткан. Нурислам мурдагыдай күлүп жайнап жүрбөй калды. Мектептен келип бөлмөсүнө кирип кетет. Түнү менен уктабай кыйналып чыгат. Бир күнү Гүлнура анын эшигин акырын ачты. Бала терезени карап отуруптур. Балам, чай ичип алчы, деди. Акырын. Нурислам бурулуп карады. Бакырайган көздөрү жашка толуп, чоң кишидей муңайым тартып турган. Сиз мени чындап эле сатып алдыңыз беле? Деди. Ушул маалда Гүлнура колундагы чынını түшүрүп жибере сактап титиреп кетти. Жок балам, мен андай эмес. Апа, чындыкты айтыңызчы. Аял ыйлап жиберди. Билесиңби, мен сени жоготкондон корктум, балам. Мен балалуу боло албай жүргөн болчумун. Сени биринчи көргөндө эле уулум деп калгам, деп ыйлады. Бирок сиз мени төрөгөн апамды ыйлаттыңыз да. Ошол сөз Гүлнуранын жүрөгүн тилип өткөндөй болду. Ал биринчи жолу өзүн кечире албасын түшүндү. Айжан болсо уулуна жакындаган сайын анын алыстап жатканын сезди. Бир күнү ал паркка барып жолуга турган болду. Экөө жалгыз отурушту. Күздүн күнү эле. Сары жалбырактар учуп жатты. Айжан акырын айтып сөз баштады. Нурислам, сен мага таарындыңбы, балам? Жок. Анда эмнеге менден качып
Sen meni apa debeysin. Nurислам көпкө чейин унчукпай турду. Анткени менин эки апам бардай сезилет. Айжандын көзүнө жаш толду. Билесиңби, мен сенден эч нерсе талап кылбайм балам. Болгону жаныңда болсоң болду. Ошондо бала акырын сурады. Эгер сиз мени ошондо эле алып кеткенде жашообуз кандай болмок? Айжан жылмайган болду. Бирок көз жашын улама ачып токтото албай жатты. Сенби, сен анда Айлим менен бирге ойноп, экөөңөр чогуу чоңоймоксуңар. Экөөң тең күнү түнү урушуп талашсаңар дагы, таарынышсаңар дагы, кайра чогуу сырдашып, ойноп күлүп, сонун күндөрдү чогуу өткөрмөксүңөр. Атаң болсо сени спортко, футболго каалаган жагыңа алып бармак. А мен болсо кечинде көңөргө тең жомок айтып бермекмин уктаар алдында. Нурислам болсо биринчи жолу ичиндеги ички сезимдеги бир нерсе үзүлгөнүн байкады. Ал жоготулган 7 жылды элестетти. Бир нече жумадан кийин сот акыркы чечимин чыгарды. Төрөтүүнүн мурдагы башчысы камалды. Медайымдар дагы жоопко тартылды. Ал эми Нурисламдын тагдырын сот баланын өзүнө калтырды. Ким менен жашайм десең, өзүң чечесиң дешти. Ошол күнү баланы талашып жаткан эки тарап тең дем албай күтүп турушту. Гүлнура түнү менен уктаган жок. Айжан болсо намазын калтырбай окуп, жараткандан жардам сурагандай күбүрөнүп сүйлөнүп ыйлап чыкты. Эртеси Нурислам экөөнү тең чакырды. Колунда кичинекей сүрөт бар экен. Ал сүрөттө өзү, Айлин, Айжан, Гүлнура, атасы баардыгы бирге тартылыптыр. Сотту тике карап, Нурислам мындай деди. Мен чечтим, деди бала акырын. Эки аялдын тең жүрөгү катуу дүгүлдөп согуп жатты. Анын оозун тигиле карашты. Мен эч кимден баш тартпайм. Ушул маалда экөө тең ыйлап жиберишти. Айжан апа, сиз мени төрөгөнсүз. Гүлнөр апа, сиз мени чоңойттуңуз. Андан кийин бала акырын кошумчалады. Бирок эми эч качан бири-бириңерден талашпагыла мени. Мен чарчадым. Ошол сөздөн кийин бөлмөдө оор тынчтык орноду. Айжан барып Гүлнураны биринчи жолу кучактады. Экөө тең бир баланын айынан душман болуп, ошол эле баланын айынан бири-бирин түшүнүп дагы калышты. Кээде турмуш эң оор сабактарды энелер аркылуу берет тура.